10 kumurda mына ушул жерден үзүлгөн. Көрдүңүздөр, үзүлгөн жерден 4 өсүмдүү жаңы бутак өсүп чыгып келатат. Мына ушулар өсүп чыгып тезирээк мөмө бергенге аракет жасайт. Ассаламу алейкум. Бүгүн 25 май. Малинага экинчи үзүмдү баштадык. Малинага негизинен 3 жолу үзүм жасалат. Бул 5-июнга чейин жасалыш керек. Ар бир 10 күндө жасалып турат. Ар бир зымдан өткөн бутактын учун алабыз. Мына ушундай бийиктиктеги жаңы өсүмдүн учу алынат. Караңыздар туугандар, мындай эчтеке жок, бул алынат. Бир гана мына ушундай учунда гүлү бар. Булар орто бышар деп айтабыз, булар алынбайт. Эгер буларды алып кое турган болсоңуздар, анда орто бышар түшүмү жок болот. Бул күзгү үчүн даярдык. Эмне үчүн үзүү жасаш керек? Муну айтканбыз өткөндө, мөмөнү эрте алыш үчүн, мөмөнү көп алыш үчүн бул жасалат. Азыр экинчи жолу аралап, экинчи үзүмдү жасап жатабыз. Бой өсүп кеткендерди алабыз. Мына туугандар, мындай кичинерээктер бар. Бул 10 күндө буйруса, булар дагы учу алынат. Тез эле бите турган иш, зерикпестен алып койсоңуздар, түшүм күзгө калбастан сентябрь айында терип аласыздар. Мынакей. Өткөндө калып кеткен, өтө бийик болуп кеткен. Үзүү жасап атабыз. Булар алынбайт. Анткени буларда бүчүр бар. Бул орто бышар деп айтылат. Буларда гүл бар, булар алынбайт. Гүлү жоктор алынат. Бардык эле сортторго жасаса болот. Бул 3-чү түшүм, күзгү түшүм үчүн даярдык. Бул жерде үзүп койгондон кийин 1 жума 10 күндөй стресс абалында турат. Андан кийин жаңы бутак чыгарат. Сөзсүз карап кетип атканда бир карап коюш керек. Эгер гүл болсо, алынып калбаш керек. Мына гүл, буну албайбыз. Мында гүл жок, бул алынат. Кайчы менен кыркса деле болот, кол менен деле оңой алынат. Эгер ушундай үзүм жасалса, анда түшүм көп болот. Бул практикада көрүлгөн нерсе. Мурда бизде калбайт элек. Жаштыгыбызда мындай болбойт эле. Азыр ушундай жашыл үзүмдү жасайбыз. Түшүм көп болот. Малиналардын биринчи түшүмү. Ушундай. Туугандар, сиздер да малина болсо чеканка жасаңыздар. Жашыл үзүм 2-3 жолу жасалат 5-июнга чейин. Саламатта туруңуздар, туугандар.